омурткасы сыздап атып энекең, көз жарганда боорун алып пөпөлөп, колун алып төтөлөп, келечекке жетелеп, адебиңдин, азабыңдын бардыгын ата-энеңден артыгыраак көтөрөт. Ошондуктан сузган өңдүү кырмандан, өөнөбөстөн жерим тернеп жыйгандан, өз кезинде билсек деймин жүрөктө мекен сүйүү башталарын ыймандан. Туугандарга бөлүшөрдө жарымын, тууган жердин унутпайын жарыгын, ырлар менен арттырайын кадырын. Биз кылбасак колдон келген жардамды, кубаты мол күчтүү өлкө жаралбас. Өстүрсөм дейм ыйманы ысык балдарды, а сен эмне энчилейсиң, замандаш? Чолпон Оразалиева таланттуу акын, Нур Борбор академиясынын ардактуу мүчөсү. Быйыл эгемендүүлүк менен жашташ болуп 31 жашка толуп отурат. Урматтуу эгемен элим, сиздерди көз карандысыздык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Быйыл эгемендүүлүктүн 31 жылдыгы, менин дагы 31 жаштагы туулган күнүм. Мен ушундай эркин өлкөдө өз өлкөмдүн суусун ичип, абасын дем алып жашап жатканыма өтө бактылуумун. Мындан ары дагы өркөнүбүз өсүп, кыз уландарыбыз желегибизди бийик желбиретип, келечегибиз жарык болсун. Поэзия жөнөкөй сөздөн куралат деп акын Чолпон Оразалиева бала кезден ыржандуу келип, сөздүн гүлүн терип, мектепте кыргыз тили жана адабиятка жакын болуп, көптөгөн акындардын ырларынан таасир алып, ыр жазат. Алыс жактан үн чыккансып оболу, анан таанып келген сымал короону, те качанкы балалыкта ойготкон тааныш чымчык сайра берсе болобу. Дүрттей түштүм, зырптей түштү жүрөгүм, түшүмбү дейм, чындап эле бул өңүм. Көңүл түтпөй келген окшойт алыстан, кыйналдыбы деп жеринде бирөөнүн. Кайдан келдиң деп сураса тигилип, Кыргызстан дейм, компойгонум билинип. Кышта эл жок, баары мага калган сыйт, көчө, пальма, деңиз тоосу биригип. Эс алууга келип минтип чет элге, эң аз калды сапар карып кетерге. Жолду баштап сен жөнөй бер, тааныш үн, жетпеси чын алтын бешик мекенге. Гүлгө конгон көпөлөктөй тизилип, бирге келип, ыр дүйнөдөн кезигип, жашоо жалаң жоо казындай сезилип, акын кыздар дешсе көптөр суктанып, алан сайын көзүбүздөн от жанып, биз жаштыкты ушул жерден тапканбыз, биз сүйүүнү бул чөйрөдө бакканбыз. Анан барып, жашоо салып айгайды, баарыбызга бирден очо кыйгарды, алыстатты, ар тарапка жайгарды. Турмуш куруп кеткендердин бардыгын, көп ойлоном, көкүрөгүн, тагдырын, кезегинде бизге чексиз туюлган кең дүйнөнүн сезип жатам тардыгын. Кагазыңда калган ырды сакталып, көрүп калса мукактанып, актанып, каалагандай чиймелеген чак калып, жолдошуңдун кеп сөзүнө багынып, эбин таппай этегиңе чалынып, калдыратып жүрүп казан табакты, акырындан көр тирликке малынып. Аял болуу, түйшүк тартуу дегендик, ага кошуп азап жегип экесе, акын аял болуу кандай чоң эрдик. Чолпон Оразалиева Түрксой уюштурган 5 акын теле долбоорунун катышуучусу жана Чыныбай Турсунбеков атындагы фонд уюштурган Жаш толкун республикалык поэзия сынагына дагы катышып, байгелүү орундарга жетишкен. Тамчыдан ыр курап жан дүйнөсүнөн чыккан сезимдерди ырга билеген акын кызга ийгиликтерди каалайлы. Күздүн күнү токтобогон шамалдан, ой түгөнбөй түтөп аткан чоксымал, ээн бөлмөдө жатам эстеп өткөндү, экөөң өртең жоксуңар. Билем, жандап бирден жигитти, жүрөсүңөр зор сезимге курчалып, ушул эртең уланса экен деп тилеп, алар чындап кылса жакшы мамиле, үйгө чейин жеткирет. Бул сүйүүнүн бир жагы, бул сүйүүнүн гүл багы, көрсөтпөсүн андан бөлөк тарабын, койбосунчу мага кылган талабын. Махабаттан боздогондо бүк түшүп, астын үстүн көң төрүлүп теребел,
ооруп жатат деп түшүнүп үрпөйгөн силер жапжаш элеңер азыр мына акыл толду кез келди. Эмнеси бар, калган болсо кеп бышып, чектен ашпай өпкүлө, эжең эрдин эпсиздигин туурабай, эрте күндө турмуш куруп кеткиле.